Темабыз көлгө кеттик. Көлгө кетердин алдын айымдарга өзгөчө айыл затына кандай макияждын түрү өзгөчө жарашыктуу болот. Азыр мейкап дүйнөсү визажисттердин күнү туп атат десек болот. Алардын катарында алдыңкыдан болуп келе жаткан Толгонай Ашырбаева, визажист, бүгүн бизде конокто жана биздин кесиптешибиз Перизат менен биргеликте бүгүн эмне кандай макияж түрүн жасап бересиз? Туура, бүгүн биз пляжга даярданабыз. Жана быйылкы жай 2017 кандай түстөрдү талап кылып атат жана кандай чач жасалгалоону сунушташат? Чач жасалгоо всегда дайыма натуральный, более такой естественный чач жасалгоо мода болуп атат. Эми еще чачты ылдыйга буумай, бош кылып, более естественно кылып. Можно еще чачты жогору. Анда биз баштай берсек болот азыр. Ооба, баштасак болот. Келиңиз, азыр биринчи чач жасалгалоону баштайбызбы же макияжды баштайбызбы? Биринчи чач жасалгоону баштайбыз. Баштай берели. Сиз өзүңүз канча жылдан бери алектенесиз сулуулук дүйнөсүндө? 3 жылдын жүзү болду, 4-жыл баратат. Жакында гана Душанбеге барып, ал жактан мастер-класс өтүп, деги эле сулуулук сырлары менен бөлүшүп келиптирсиз. Чындыгында эле Кыргызстан менен Тажикстандын же Бишкек менен Душанбенин ортосундагы деңгээл сулуулук дүйнөсүндө айырмасы кандай экен? Айырмасы чоң. Ал жакта эми өсүп бараткан десек болот. Биз алга өсүп кеттирбизби? Биз алдыга кетипиз, биз айтсак. Жок, бир жактан алга өсүп туралычы. Биз эми ал жакта салондар аз, эми өнүк баштаган. Мастерлер аз экен. Барып, мен көбүнчө кирпик боюнча барып мастер-класс көрсөтүп келдим. Жылабыз. Ал жакта кирпик өстүрүү эми өнүк бараттыр. Окуттук, иштедик, салонду ачып келдик. Эң сонун азаматсыз. Биз азыр Перизаттын чачын өрүп атабыз, э? Өрүп атабыз, ооба. Быйылкы модага дагы бул чач өрүү дагы кирет. Бул образга жараша чачын өрүп жасап атабыз. Эң сонун. Ал эми сиз тажрыйбаңызды жогорулатуу максатында билимди кайдан алып турасыз? Билимди мастер-класстарга барам. Конкурстарга катышып турам. Еще интернеттерден карап үйрөнүп турам. Эң сонун. Билишибизче, сиз чач да жасайсыз, макияж дагы, деги эле кирпик өстүрүү, ар тармактуу десек болот да. Анткени азыркы учурда бул ар тармактуу болуу мындай сейрек кездешүүчү нерселердин бири. Дагы кандай өзүңүз билбеген сулуулук сырларын ачып, дагы кандай жөндөмдөрдү азыр үйрөнүп жаткан маалыңыз? Азыр кирпик жасалголоо, чач боёу, эми Кудай буюрса еще татуажды үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Ошондо каш дагы, Кашты дагы сымбаттоо. Ооба. Эң сонун, эң сонун. Сиздин карьераңыздагы эң жеңил, анан эң мындай оор бүткөн макияж эсиңиздеби? Мындай өзгөчө капризный деп коет го мындай. Ооба. Клиенттер тез-тезден кездешеби негизи? Башында жаңы окуп бүткөндө дайыма болуп турат. Негизи мен бир нерсени байкадым. Ар кайсы баягы бүтүрүү кечилеринде жүрүп, баягы жумуш боюнча жүрүп калдым. Барган сайын кыздардын сулуулугу көз жосталат да, суктанасың. Ооба. Суктануу акым бар деп атат го. Мында мейкаперлердин, визажисттердин сулуулук тармагын иштеген ушу сиздей таланттуу инсандардын салымы абдан зор экен. Негизи Кыргызстанда азыркы ошол сулуулук дүйнөсүнүн деңгээли кандай деп баа берет элеңиз? 5 балл болсо. 5 эле баа бермекмин. Азыр Бишкекте аябай сулуулугу бат өнүгүп баратат. Дүйнөлүк модадан калышпайт деп айтсам болот. Бишкекте азыр аябай салондор көп. Конкуренция тоже аябай көп. Жакшы эле өнүгүп атат дейм. Эркин, сенден сурагым келип атат. Негизи сен мындай макияжды дайыма жасап жүргөн кыздарды жактырасыңбы же табигый сулуулук деген нерсени көбүрөөк баалайсыңбы? Табигый сулуулукту баалайм албетте, бирок эгер
менин айымым, өзүн ушу мейкап менен дагы да комфорттуу сезсе, өзүн ыңгайлуу сезсе, өзүн дагы да мындай сулуураак сезсе, анда эмнеге жок? Боёнсун, өзүнө жарашыктуу мейкапты албетте колдоп турабыз. Анан кечки мейкап деген бар, мисалы, мен туура айтып атам, кыздар. Театрга, кайсы бир маданий кечтерге кечки азыр болсо биз сөз кезегин мындай визаж кезегин жайкы мейкап көрүп атабыз. Сага сураган шай, сууга түшүп көлгө мейкап бетиңде бар, жүзүңдө бар, боенуп алдың. Жакшынакайсың, анан көлгө барып түшүп келдиң да. Көл мындай ошол мейкапты жууп кетеби же? Билесиңби, бул жерден айымдар дагы бир куулукту жасайт десем болот. Анткени азыркы учурда сууга туруштук берүүчү макияж дагы пайда болгон, сууга туруштук берүүчү кирпик, каш дегеле айта койчу. Алдыңкы мүнөттөрдө биз бул тууралуу дагы кененирээк маалымат бермекчибиз. Сууга киргичекте сулуу кыз суудан чыкканда апчы сулуу кыз болуп чыгат. Киногачы, Голливуд кинолорунда. Ооба. Келиңиздер, биз алдыңкы мүнөттөн быйылкы жайында көлгө аттанып аткан биздин айымдар кайсы түстөгү купальник дегеле кайсы түскө кайсы стилдеги кийимдерге көңүл буруусу маанилүү алдыңкы мүнөттөн айтурган айтып берет. Кеттик анда. Биздин жайкы макияж жана чач жасалгалыбыздагы процесс соңуна келип калды. Азыр болсо жалпыбыз байкасак болот экен, ак чыч ден соолуктабы? Жок, көлгө кетебиз деп жантан бир ооз калып атпайбызбы муну? Чында эле чындык болот окшойт, көлгө кетет окшойбуз. Көлгө кетердин астын өзгөчө айымдарга сууга алдырбаган, күнгө бышпаган, өзгөчө макияждын түрүн, ооба, күйбөгөн, өчпөгөн макияждын жаңы түрүн бизге визажист болгон айым көрсөтүп жаткан учуру бүтүп калды, да? Бүтүп калдык. Быйыл өзү макияж бар, макияж жок деген мода. Бул кандайча түшүнсө болот? Өзүңүн келбетиң. Визажистке акча төлөйсүң, бирок макияж жасап кетип каласың. Жок. Бул кашты мисалы өзүнүн кашынын формасынан эле өтө прям көп боебой, өзүнүн формасынан эле акырын бир аз үстүнөн гана боеп коймой, оозунун цвети дагы өзүнүн естественный цветиндей кылып эле көзүн кичине туш менен коюп коебуз. Демек, быйыл дагы табигый сулуулукка чоң маани берилип аткан маалы. Канчалык макияж жеңилирээк, канчалык оңоюраак жасалса, демек бул модага ылайыктуу деп түшүнсөк болот, Калың Перизат, анда биз жакты карап көрсөңүз, биз сизди көргүбүз келип атат. Перизат, сизди тааныбай калдык го? Сал. Абдан жараштуу сизге. Демек, азыр көлгө барганга дайым болуп калган экен Перизат, Сиз өзүңүздү көрө элексиз. Бирок азыр экрандан көрсөңүз болот. Жыйынтыгын Мама, бул эмне кандай сон дейсиз? Эң сонун быйылкы жайдын анда трендтери тууралуу дагы айтып өтсөңүз, анда кыска нуска. Быйылкы жайда трендтерде макияж боюнча айтып кетсем, ошо макияж бар, макияж жок дегендей эле. Кызыл помада, кашты көп тербей, көп боебой, өзүнүн формасында калтыруу тоже неме мода болуп атат азыр. Көзүн цветный подводкалар менен чийген мода болуп атат. Жалтырак тендер менен боегон дагы мода болуп атат. Анан эч качан металдык цветти боегон. Анан эч качан эскирбеген мода ошол сырткы келбетиңизге жарашып, өзүңүзгө адептүү, жакшы алып жүрүү болсо керек. Бул эч качан келбеттүү, чтобы албетте жылмаюу бардыгын чечип коет менимче. Менимче, ооба, чын-чынына келгенде мейкап мага демек Нью-Йорктун мыкты салондарына барып мейкап жасатсаңыз дагы. Келиңиздер, анда азыр жыйынтыгын көрбөйлүбү? Албетте. Жыйынтыгын азыр келиңиздер, баарыбыз байкап көрөлү. Экинчи камераны карап отурабыз. Буга чейин кандай элек? Эң сонун экен. Азыр менин карашымча кичине жашарып калгандайбы же жүзүндө кичине жүзүндө нур албырып турат да, нур чачырап, жакшынакай бир өзүңүзгө абдан жараштуу болуп тур. Эми бир жыл айып койсоңуз камераны карап Перизат. Перизат, өзүңүздүн купулуңузга толдубу? Жактыбы сизге? Эң сонун сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, анда таң эрте келип, ушундай экспериментке макул болгонуңузга сизге дагы рахматыбызды билдиребиз. Кудайым буйруса, Кыргызстандагы дегеле кыргыз сулуулук дүйнөсүн алдыга сүрөгөн мыкты визажист, мастер универсал айымдардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Рахмат сизге. Көлгө кеттикпи ошондо? Кандай болсо кеттик. Ыраазычылык силерге достор, көлгө кеттик.